Кыргызстандын Баткен областында, Ош областынын Чоңал районунда Тажикстандын куралдуу баскынчылыгынан кийин биздин өлкөдө бардык калкыбыз, анын ичинде ар кайсы улуттардагы өзүнүн биримдигин, ынтымагын көрсөтүп, бир желектин, бир муштун тегерегинде чогуу аракеттерди көрүп атабыз. Аза кетүү болду, баарыбыз кайгырып атабыз. Ошону менен бирге кандай гана болбосун, биз ушу ынтымак, биримдик менен ушул оор абалдан чыгуунун жолдорун издеп атабыз. Ушундай рух, биримдик, ынтымак эң башкы жагдай болуш керек. Ушундай шартта өзүбүздүн ички ынтымакты, биримдикти ыйык сактагандын ордуна кайсы бир ойлонулбаган сөздөр менен аны андан бетер ырбатуу, татаалдатуу бул жакшы көрүнүш эмес. Ушул мааниде мен өзүм сыртынан байкап жүргөн, кээде учурашып калган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакирбиевиздин маалымат каражаттарында жарыяланган бир чеки сөзү мени өкүндүрөт жана кичине кайгыртат. Ал анда ушул Кыргызстандын расмий бийлигин иштеген тажик туугандарга ишенич жок дегендей ойду айтыптыр. Бул биринчиден биздин каада салтка түгү келип, адамгерчиликке да анча ылайык келбейт. Экинчиден, Кыргызстандын конституциясы мыйзамдары боюнча Кыргызстанда эч кандай динине, улутуна же башка бир жагдайга карап мындай бөлүнүүгө жол берилбейт. Ушуну эске алса болмок экен. Мен канча дагы ушул Өмүрбек инеме мындай сөздөрдү айтпоону кайра колунан келишинче Кыргызстан элин ынтымакка, биримдикке чакыруусун өтүнөр элем. Ушуну эске алып койсо.